Активист Гүлжигит Исаков бийлик тарабынан Баткен облусуна караштуу Көк Таш айылынын тургундарына коркутуулар болуп жатат деп WhatsApp аркылуу билдирүү тараткан эле. Аталган айылдын тургундары Гүлжигит Исаковго жооп беребиз деп факт кежиге кайрылып, аудио жана видео кайрылуу жиберишкен. Бирок биздин редакция видеону жарыялаган эмес. Алар эч кандай провокациялар жок, заман тынч, иштери жакшы болуп жатат. Каракулжалык Гүлжигит Бишкекте отуруп алып, акчаны алып, ар кандай ушактарды жазып таратып провокация кылуунун кажети жок. Бул жакка келип бир ай жашап кетсең, анан билесиң. Эч кандай коркутуулар болгон жок. Мындай провокация кылганыңа негиз жок. Баары тынч деп билдирген эле. Факт кежиге чыккан материалды скриншот кылып, анан Гүлжигит Исаков мырза мусулманчылык менен кыргызчылыкка туура келбеген нерселерди кылган болобу деп нааразычылык Facebook баракчасына билдирген. Ошого улай эле бул мен сүйлөгөн сөз эмес, сүрөт эмес, видео сүйлөсүн деп бир топ жайлашып отурган адамдардын ортосунда жөн эле сүрөткө түшүп койдум деп кечирим сураган жигиттин тасмасын жарыялаган. Исаков жарыялаган видеодо сүйлөгөн жигитти факт кежиге келип түшкөн сүрөттөн көрсөңүздөр болот. Окурмандарынын кайрылуусун чагылдырган факт кежи Исаковдон кечирим сураган жигиттин видеосун аргасыздан жарыялайт. Бул биз тараптан актануу эмес, тактоо иретинде чыгара турган материалыбызга көңүлүңүздөрдү бурабыз. Бул жергиликтүү тургундардан бизге келген материалды жарыялабай турганыбыз факт кежиге чыккан материалдын сүрөтүн скриншот кылып, калпычы катары көргөзгүсү келген адамдарга сүрөт болуп туруп сүйлөп кеткен видеого видео жооп деп билиңиздер. Радиожанын баласы. Жерге барсам тыйга токтоп турсам, тыйга токтосам шетте айыл өкмөттөн неме бар экен баягы. Кимеле Саатбек ага. Анан октотуп роботтагы камчы бар. Калгандары тааныбайм. Битте отуруп сүрөткө түштү. Мен шуну отуруп сүрөткө түштүм, ошко кеттим. Онун башкасын билбейм. Монтаж. Эртеси күн, шол күнү кеч ошко кетип алсам, Муктек мага звонок кылды. Мунар сен ортодо сенби деди. Мен айттым, WhatsAppка кир деди. Бишкекте достор. Мен WhatsApp'та эме жок деди, интернетим жок десем. Анан болгон айт дедим. Мен болгондо мыкышка айттым. Ушундай болгон достор. Майылдардан өчүндө эртеси күн ошдон келдим. Сразу чалдым. Камчыгам чалдым, асаңгайым чалдым. Короче, неге мен onu чыгардыңар дедим. Неге мен акымдан түшүлөдүңөр, сүрөткө түштүңөр, мен жөнүндө түшүп кеткен адаммын дедим. Башка эчтекесин билбейм да мен. Монтажда. Ошо сүйлөгөн баланын өзүн ошол айылга тийишесиздер жок. Жок, бар. Мен алар билбейм, аркамда кылгандарды эми Айыл башынын баласы да. Сүйлөгөн бала жок. Сүйлөп аткан бала чабы. Ким сүйлөгөн билбейм. мен сүйлөп аткан балдардын эч бирисин тааныбайм, бирантасын тааныбайм. Мен битте болгон өтө үчөөнү тааныйм, айыл өкмөттү тааныйм. Көк Таштагы адамдар деле жок ал жерде. Айыл өкмөттү тааныйм, ошо баягы Саатбек ага. Анан ошо Эмес, эме. Кимге аты? Кубаныч. Алпекта. Анар ба? шоларды өттү. Анан ошо баягы роботтагы камчы анан асам. Ошо башкасын билбейм тааныбайм. Асан Радиожанын баласы. Айыл башынын баласы. Калганды Камжол Уразлаковдун эмеси да. калганын эч кимсин тааныбайм. Ошону мен чап машинага отурдум, ошко кеттим. Түндө мага күндек чалды. Онун башкасын билбейм. Кыңырыш илгери 40 жылда дейт. Азыр 40 күндө эле өтө эле, тына бир жума деле өтө эле. Маке. Билет. Акыйкат. Рахмат, Алла разы болсун. Бул түшүндүк сразу. Кеч кайталап койчу. Мен сиздерден кечирим сурайм. Эгер мен случайно барганмын да. Мен мындай эмем кылган эмесмин, али жөн провокация кылган эмесмин десең. Кошулган эмесмин эткенчи. Бардым сүрөткө түштүм, кеттим ошко. Досуң аркылуу аласың. Ошол мен неме. Болду, рахмат. Сиздерден кечирим сурайм, бардым. Бизге жарыя болгондон кийин видеодо сүйлөп жаткан жигиттин бул видеого чейинки видеосун сунуштайбыз. Ассаламу алейкум. Урматтуу жамаат. Ошо жанагы бул эгер ким нени сүйлөп атат? Бул короче эркек болсо Көк Ташка ке, Көк Ташта конкретно сүйлөшөбүз. Кааласаң Баткенге ке. Ошол жерге келебиз, ошол жерде маселени чечип беребиз ага. Ошол элдер чогулуп, ошо боюнча чогулдук азыр биз. Бардыгыбыз ошол жерге жыйылып элдер менен. Ошо сен тема боюнча мен өзүм Көк Таштан болом. Сен каякта отурасың билбейсиң, эркек болсоң эмнеге кем эмнеде конкретно сүйлөшөбүз. Ошо тема боюнча, чек ара маселеси боюнча, ошо боюнча сен сүйлөгөн боюнча эмелерди полный тактап ошол жерде сага эме кылып беребиз. Баткенге ке. Şu Көк Таш айылында коркутуу болуп жатат дейт. Ошол чынбы? Ал жөнүндө маселени уга элекмин, көргөн эмесмин мен. Мисалы көчө Жеңиш Разаков келип, ар бирөөнү коркутуп, үймө үй кирип кол койдуруп атат.
деп ошо Жок, мен жок андай нерселер көрө элекмин ал. Ал жөнүндө вообще тема жок. Мындай эле мурда кандай жашаган болсом ошондой эле жашап атам.